Айзира Айтбекова: мен кызматты коюп, бир бош жүргөн эркекти басып алганга жарап алайынчы, анан тили узарат. Азырынча тили кыска, тибиреп ийейин деп жазды Facebook баракчасында. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Нурлан Насип: келинчегим биз ойлогондон да жакшы. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Маданият министрлиги Самара Каримованын доосу боюнча соттун чечимине даттанды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ырчы Самара Каримованын Ниязал атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайга директор кылып кызматка кайтаруу жөнүндө соттун чечимин 15 январда Бишкек шаардык сотуна даттанды. Маданият министрлиги 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгарууга Эмгек кодексинин 414-беренеси негиз болорун билдирген. Министрлик мыйзамга ылайык Самара Каримова кызматтан бошотулгандан тарта сотко 2 айдын ичинде кайрылышы керектигин эскерткен. Ырчы сотко 2 жылдан кийин кайрылган. Апелляциялык арыз бердик. Башында албетте түшүнүү кыйын болду. Бирок биз башка жактан да юристтерди тарттык. Көрсө 1-май райондук сотунун чечиминде көптөгөн мүчүлүшүктөр бар экен. Мөөнөттүн карабаптыр. Ошол эле мезгилде юрист менин убагымда мурдагы министрдин берген ишеним каты менен соттук отурумга катышыптыр. Ушуга окшогон бир топ мүчүлүшүктөр бар, дейт Нуржигит Кадырбеков. Анткени менен Маданият министринин өкүлү райондук соттун отурумунда Самара Каримова иштеген мыйзамсыз алганын жана кызматка кайтаруу керектигин толугу менен моюндаган. Судья Жамиля Акылбекова Каримованын доосун канааттандырууга ушул жагдай негиз болгонун белгилеген. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Илим Карыпбеков: Самара Каримовага мектептин директору болууга мүмкүнчүлүк берип көрсөңөр. Ал кыйындыгын далилдеш үчүн жан талашып иштейт. Самара Каримованын музыкалык мектептин директору болбош керек дегенге 2 гана жүйөлүү себеп бар. Бирөөсү Самара Каримова нотаны билбейт, жетекчилик тажрыйбасы жок деп айтып жатат. Экинчиси Самара Каримованын жолдошу Асан мырза иштеткен саунада сойкулар бар. Ошондуктан мындай ыплас иштерге тиешеси бар адам музыкалык окуу жайдын жетекчиси боло албайт деген себеп деп бүгүн 15 январда КТРКнын мурдагы директору Илим Карыпбеков билдирди. Ар бир адам мүмкүнчүлүк алууга укуктуу. Самара Каримова болсо соттон утуп чыкты. Министр Нуржигит Кадырбеков кол койду. Эмне үчүн ушул кызга бир шанс бербейбиз? Иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле да, иштетип көргүлө да, иштесин, көрсүн. Балким бул кыз музыкалык мектептин багын ачаттыр. Бул кыз ушунча тепки соккуга алынгандан кийин кыйын экендигин далилдеш үчүн мектептин багын ачат. Бул кыз жөн эле иштебейт, шанс берилип жатат деп жанталашып иштейт, деди ал. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Самара Каримова: документтерди толук өткөрүп алдым. Түшүнбөстүктөргө чекит койдук. Ниязалы Баркошев атындагы Ош мамлекеттик музыкалык билим берүү мекемесинин мурдагы директору Нурлан Каримов бардык керектүү документтерди Самара Каримовага өткөрүп берди. Бул тууралуу ырчы социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган видеого тасмага шилтеме берип Барометр билдирет. Урматтуу мекендештер, бүгүн 19 январда музыкалык окуу жайдын мурдагы башчысы мыйзам чегинде бардык документтерди мага өткөрүп берди. Директордун орун басары Бакыт Бакиевич менен биргеликте кабыл алдык. Кудай буйруса жакшылыктардын баары алдыда. Буйруса түшүнбөстүктөргө чекит койдук, деди ырчы кыз. Мен бүгүн келип бардык документтерди Самара айымга өткөрүп бердим. Биздин ортобузда түшүнбөстүк, кароолоо деген нерселер болбош керек. Мен эркек катары айтып коеюн дегем. Самара айымды каралап же болбосо башка чыгымчыл кадамдарга барбаймын. Ишине ийгилик гана каалаймын, деди Нурлан Каримов. Эске сала кетсек, Самара Каримова 13 январда Маданият министрлиги соттон утуп алган. Эми ал Ош мамлекеттик музыкалык орто окуу жайынын директору кызматына кайра бара алат. Бирок аталган окуу жайдын жалпы жамааты Каримованы директорлук кызматка келишине караманча каршы чыгышкан. Самара Каримова 2018 жылы Ош шаарындагы Ниязалы Борошов атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайына жетекчи болуп дайындалып, бир күндөн кийин кызматтан алынган. Аны кызматка дайындоо боюнча буйрук жокко чыгарылган ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов айткан. Ал эми Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Самара Каримованын соттон утуп алганы боюнча апелляциялык арыз даярдалып жатканын, мыйзам талаасында иш жүргүзүүлөрүн кабарлашкан. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Сезим Иманалиева, Элмирбек Иманалиевдин кызы. Атам мени таштап дербиш болуп кетип калды.
Туйгун эле жылдыздын, тулпары кетти кыргыздын дегендей. Заманыбыздын улуу акыны, обончусу, көп кырдуу талант Элмирбек Иманалиев көзү тири болгондо 17 январда 43 жашка чыкмак. Эскергө өтө көп нерсени батыргым келгени менен батыра албадым. Арине, кыргыз жашап турганда бул адам дагы көп жолу изилденет, эскерилет, өнөрү муундарга мурас болуп кала берет. Бул жолу кызым Сезим Иманалиева биз акын катары билген адамды ата катары кулк мүнөзүн ачып берди. Сезим, Элмирбек агай элдин уулу, аны ата катары бейнесин ачып берсең деп ойлойм. Ишенесизби, ата-энем эл адамы болуп, атактуу болгонго аман-эсен жанымда жүргөнү мага көбүрөөк керек эле. Эстеп маек бериш оор, бирок сиз айткандай элдин уулу. Атам баласы ак болчу деп айта албайм. Балдарын жакшы көрүп жатканын сыртына чыгарчу эмес. Акчаны мээнет менен тапканга үйрөтчү. Иш кылдырып туруп акча берер эле. Мисалы, кичинемде байпагын жуудуруп, акысына акча берчү. Чет өлкөгө барганда ал жактан бизде жол момпойсуйлары, сагыздарды алып, аны код менен ачыла турган сумкасына салып койчу. Жакшы баа алып келсең же жакшы иш кылсаң берчү. Атаңызга окшоссузбу? Экөөбүздүн окшоштугубуз башкача ойлогонубузда болсо керек. Мисалы, экөөбүз сүйлөшүп жаткан теманы башка бирөө такыр түшүнбөй калышы мүмкүн эле. Жакпаган адамдар менен сүйлөшпөй койгонубуз да окшош. Апам элдин баары менен жаркылдап күлүп сүйлөшө берчү. Бирок атам экөөбүздүн жактырбай жатканыбыз жүзүбүздөн билинип калчу. Каалабаган жакка барбай, жактырбаган адам келсе бөлмөбүздөн чыкпай койгонубуз. Убакытка тактыгыбыз окшош. Эжем экөөбүздө атам да апам да окшош мүнөздөрүбүз бар. Сен ата-энеңдин кимисине жакын элең. Атам маектеринде мени көп бакканын айтканы бар. Менин эсимде жок. Кичинемде атама жакын болдум. 4-классыма чейин атам менен уктачу элем. Кечинде коркунучтуу кино көрчү эле. Аябай коркчумун. Бирок атамдын жанында кетпешин айласын кылып, аягына чейин отурчумун. Кимди жакшы көрөсүң десе, атамды дечүмүн. Эмнесин десе, жытын дечү элем. Атам тер жыттанып турса деле, ошол жыт мага ушунчалык жакшы. 4-классымда ата-энем ажырашып кетти. Бала үчүн бул өтө оор нерсе. Ата-энең атактуу болобу, жөнөкөй болобу, жаманбы, жакшыбы, баланын ата-энесин болгон сүйүүсү өзгөчө болот. Ажырашып кетишкенде Раматылык чоң энем Сезим байкуш атасы жок кантип уктап жатты экен деп ыйлаптыр. Себеби мен атам келмейинче уктачу эмесмин. Кетип жатканда саатын жебесин ушул жерге жеткенде келем деп көрсөтүп кетчү. Жебени тиктеп отурчумун. Ажырашып кеткенден кийин көп катташпай калдык. Ортодо тарыныштар болду. Атамдын башка бөлөсү болду. Ким менен көп катташпай калдык. Ошол убактарда атамды аябай сагынчу элем. Апам каза болгондон кийин атам кайра жакын болуп калды. Чынын айтсам, мен өз алдынча болгон жокмун. Экөөнүн бирөөсүнө сөзсүз байлана турган табиятым бар эле. Азыр деле аларсыз жашоого көнө албай келем. Элмирбек деген залкар адамдын дүйнөсү кандай эле? Ата-энемдин дүйнөсү балаңкындай таза эле. Ойлойм, кир, ыплас дүйнө экөө тең батпай кетишти окшойт. Кайырсыз, чексиз алам бар болуп калганын көр. Ырчыга ушул дүйнө тар болуп калганын көр деген ыр экөөнө тиешелүүдөй. Атам каттуу мамилеге баладай таарынып калчу. Жакшы мамилеге ичи койнуна батпай, сүйүнүп кетчү. Кээде атам экөөбүз дүйнөдөгү адилетсиздикти айтып бири-бирибизге даттанып калчу элек. Карантинде бир нерсеге наразы болуп калсам, кызым, кичине чыдай тур, сенин көңүлүңө жаккай турган нерсе болуп калса экөөбүз бердиш деп кетебиз деген, муну өзүн айттыбы же мага айттыбы билбейм, бирок мени таштап өзү дербиш болуп кетип калды. Ошол учурда элдин жашоосуна каттуу сарсана болду окшойт. Өзүнүн маселелери бар эле. Аны бул жерде айтыштын кереги жок. Ата-энеңдин ырларында калган сезимдери тууралуу айтып берсең. Чоң сүйүү болгон чыгар. Атам менен апам үйлөнүп калышканы да кызык. Атам апамдан 2 жашка кичүү экенин жаңы таанышканда айтпай, улуу эле 1 жашта айтып коюптур. Апам угуп, сен кичине бала турбайсыңбы, сүйлөшпөйм деп байланышып үзүнүп коюптур. Атам ошондо азыр ырдалып жүргөн, карап кайрадан сени самап деген ырын апам арнап чыгарыптыр. Чын эле кыйналганбы, же актёрдук чеберчилигин көрсөткөнбү билбейм. Жатаканада өлүк адамдай турбай жатып калыптыр. Эсин жоготуп салган экен. Айтор апамды коркутуп эле үйлөнүп алыптыр. Ортолорунда чоң сүйүү өмүрлөрүнүн аягына чейин болду деп айта алам. Себеби атамдын акыркы жазган обону апама арналды. Жан гүлүм же жан берген беле, ушул сыяктуу аталышты болчу. Тилекке каршы обонун берип, сөзүн бергенге жетишпей калды. Телефонунда калса керек. Телефону менде эмес болгону үчүн ал ырдын сөзү азыр барбы жокпу айта албайм. Обону кимдики колуна барат же өмүр бою менде эле калабы, аны да билбейм. Ал ыр эмне болуп жаралып калды. Апам каза болгондон кийин атама менин атымдын апама арнап ыр жазып бериңизчи дегем.
Көпкө жазбай жүрдү. Каза болоруна жакын бир күнү ырдын обонун мага жөнөттү. Сөзүн жаза элекмин деди. Эсимде калган дагы бир окуя бар. Кичине элек атамдын туугандары болуп жыл сайын айылга барчубуз. Атам унаны жакшы айдай албай, рулду апама берчү. Айылга жакындаганда алмашып алышчу. Төө ашып эле Айтор тоолуу жерден жол кырсыгына кабылып, машина сайга кирип кеткен. Апам эсин жоготуп койду. Атамдын апам айткан ошондогу сөздөрү дали эсимде. Апамды жолдогу машина менен кайра шаарга салып жиберип, атам бизди айылга алып кетти. Биз балабыз да унтуп ойноп кеттик. Атам күн сайын талай жака барып ыйлап келчү. Адамдар ортосунда көзгө көрүнбөгөн бир күчтүү байланыш болорун ошондо сезгем. Маалымат булагы, Суперчекит, KG